Барс Медиа тартуулайт. Саламатсыздарбы, ардактуу Барс Медиа сайтынын жалпы көрөрмандары. Бүгүнкү биздин тагдыр программабыздын башкы каарманы 3 баланын энеси жана дагы акчалай жардамга муктаж эжекебиз. Учурда азыр эжекенин ден соолугу кантип мындай абалга жетип калган чогуу биргеликте маек куруп билебиз. Саламатсызбы, эже? Учурда ден соолугуңуз кандай? Ден соолугум начар, жүрөгүм, өзүм басыш туруштарым эч нерсе иштей албайм. Турмуш, үй бүлөлүк турмуштан ушундай болду. Азыр ошо дем алым начар, ошого. Анан ошо ден соолукка караш керек болуп атат ошо. Мурдуңузду операция жасаттыңыз, демек? Анан канча сом болду? Жалпы жонунан канча сом кетти? Анан кредитти ай сайын канчадан төлөп турушуңуз керек экен? Операциям 80 000 болду. 15 000 төлөдүк, 13 000 айына беребиз. Канча айга созулат экен? 6 айга созулат экен. 6 ай төлөйсүздөр, Азыркы учурда өзүңүздүн баягы деги эле ден соолугуңуз кандай? Мисалы, жүрөгүм дагы текшертиш керек экен деп калдыңыз, башымды дагы? Ден соолугум начар, жүрөгүм титирейт, түнү уктай албайм, көп баса албайм, иш кылмакты баса албайм. Башым айланат, көп жерлерге басып бара албайм. Үйдө иш кыла албай калдым. Күч жок, эч нерсе. Иммунитет слабый болуп кеткен, Докторлор деле билбей атат. Дары дармегиңизге учурда кантип каражат таап атасыздар? Өзүңүз иштейсизби? Эмне менен алектенесиз? Өзүм иштебейм, ушу жолдошум ушу кичине дары алат. Бирок жыйынтык жок да. Анализ чыкпай атат. Анализ чыкпаганда тапшырып көрдүңүзбү? Анализ тапшырдык, бирок билинбей атат. Ошо бул жака келдик эле ошон. Бүт баягы ден соолугуңуздун бардыгын тең бир сыйра көрсөтүп, дарыгерлерге анализ тапшырдыңыз, толугу менен? Тапшырдым. Анан учурда кредитти гана төлөш керек болот абы, же кошумча дагы жардамдар керекпи? Жок, ошо кредитке эле болсо болду, калган эптеп өз таап элек. 16 жашымда чыккам. 3 балам бар. Мен турмушка чыккандан бери эле болуп келет атат. Болуп келатат, жолдошуңуз тарабынан, Күн өтө өткөн жүрө өткөсүн. Жаштык кылып. Ден соолук кеткенден түшүнүп жетет экенсиң баарына, күч калбай калганда. Үйдөн чыгып турат да өз апа тарабынан. Өзү ушу тууган уруктар ушундай. Барган күндөн баштап эле баштаган. Мен айтпай жүрө бергем да. Чоң энем барган жериңен келбегинде эле ушундай сөздөр кыйнайтчу да, ошондон чыдап жүрө бергем да, эми болуп калар деп. Жакшы болуп кетер да, Жакшы болуп кетер. Азыр кыялдануу деле жок, ушу убакыт өтсө ушундай болуп калды. Жөн эле убакыт өткөзүү. Убакыт өткөзүү. Жакшы тынч уктасам, тынч турсам, мага ошо кредитке эле жардам берсе беркиси, өзүбүз эптеп табабыз. Ошо эле ойлондурат. Башкысы кредитти төлөө, Ошо операция кылма десе кылдым деп. Ошону төлөш керек. Эми акчасы көп кетет, төлөй албайбыз деп. Анан төлөгөн сайын айта берет да. Сага мынча кеткен, төлөй албай атабыз деп. Төлөп бүткүчө айтат деп анан жардам сурагам. Ардактуу көрөрмандар, ошол эжекебиз сурангандан дагы аты жөнүңүздү, эженин аты жөнүн айткан жокпуз, жазган да жокпуз. Анан сөз түрдө, баягы ишенимдүү түрдө биз эжекенин дагы өзүнүн көрдүк, операция жасалганын да көрдүк мурдуна. Анан азыркы учурда чындыгында басканда дагы баш айланып, абдан бир кыйынчылык учурунда экен. 36 гана жашта экен эжекебиз, бирок ошентсе дагы баягы ден соолугуңуз абдан эле начарлап кетиптир, Эми кол көтөрүлөр болсо билбейм, чыдай албасам керек. Азыр ошо эч нерсеге жок, чыдай албайм, ден соолугум көтөрө албайт.
даже колу тисе дагы ооруйт, но денелерим эч нерсеге чыдам кетип калды эми. Беттерим билинбей калган күндөр болгон. Тура албай калган күндөрүм болгон, иштериме ооруп калган. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин каарманыбыздын тагдырына кайдыгер карабаган инсандар болсо, сөзсүз түрдө Элсом номери аркылуу эжеке менен байланышып, өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот.